жашоодо эки нерсени токтото албайт экенсиң да. Биринчиси ый болсо, экинчиси күлкү экен. Ошол күлкүнү ар дайым токтото албай эле жүрө берели. Азирет экөөбүз дагы. Ар дайым күлкү болсун дейли. Ооба, түз эфирде күлкүбүздү токтото албай калдык. Жакшы маанай тартуулаган болсок, албетте кубанычтабыз. Бүгүн болсо 3 декабрь, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын эл аралык күнү экен. Дал ушул мүмкүнчүлүгү чектелген, жардамга муктаж болгон инсандарга өз колун сунуп келген Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду бар экенин билебиз. Дал ушул Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун мурдагы жетекчиси Хабиб Арзыкулов агабыз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Бирге болсун, чоң рахмат. Кош келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Бар сон, бир аз кеч калдык, бирок кечирим сурайбыз. Макул, кечиримдүү. Ооба, Хабиб байке, сиз буга чейин баягы жетекчи болуп келгенсиз, ушул Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунда. Быйыл болсо ушул фондко 10 жыл болуптур да. 10 жыл ичинде кандай өзгөрүштөр, кандай жаңылануулар, кандай иштер болуп өттү, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Негизи бүгүнкү өзгөчө жалпы эле мүмкүнчүлүгү чектелген дүйнөдөгү бардык кишилердин күнү. Бирок майрам десек туура эмес болчудай, бирок аларды дагы бир сыйра эстеп, алардын укуктарын дагы бир сыйра жалпы элибиз көздөн өткөзүп, алардын дагы мисалы чет өлкөлөрдө болсо, мисалга ушундай учурлар болду. Мен жолдо баратып бир ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген кишиге жардам берейин дегенде, мага бирөө айтты да. Ага жардам бербей, сен аны кемсинткендей болосуң деди. Эмне үчүн дегенде, ал жерде бардык жана пандустардан тартып, жолдордун эмелери аларга баарына ыңгайлаштырылган да. Алар өздөрү менен өздөрү бара беришет. Алар өздөрүнү толук кандуу башка кишилердей өзүн адам сезиш керек экен. Анан жумуш ордуларда дагы эгерде аларга тиешелүү нерселерди жасабасаң дагы, алар сотко бергенге да акысы бар экен да. Баягы жумуш бере турган компанияларды, тиңдемдейлерди. А бизде андай нерсе болбогон үчүн биз сөзсүз түрдө жардам беришибиз керек да бул жакта. Анан негизги эле ошол фонд катары биз баягы ушул нерседен алыс болушубуз керек экен. Көпчүлүк киши мындай жеңил ойлуу же болбосо ушул фонд аркылуу же болбосо бир рекламалап, пиарлап, бир саясатка баруу жолдору же таанылуу жолдорун көздөгөн кишилер да жок эмес да. Бирок биз бир гана максатыбыз болду. Биз өз өлкөбүздөн эч нерсе күтпөй бир гана кайрымдуулук маданиятын түптөгөнгө аракет жасадык. Бул ушул биздин эң маани берген тарабыбыз жетим балдар. Жетим балдардын интернатыбыз бар. 200 бала карап атабыз азыркы учурда. Сиздер курган интернат демек, жагандай? Бул мамлекетибиз менен биргеликте, Бишкекте, ошо 12-чи кичи райондо 71 мектеп интернатында мамлекет менен биргеликте ушул 200 балага кам көрүп атабыз. Дал ушул Элим барсыңбы фонду каржылайт, карайт ошо. Каржылайт. Эмне үчүн дегенде, биз ушул узак мөөнөттүк пилоттук бир проект катары түзүлдү. Эмне үчүн дегенде, азыркы мамлекетибиздин ушул балдарга болгон толук кандуу бир долбоор жок. Алар 18 жашка чейин каралат дагы, 18ден кийин каралбай калат. Азыркы статистика боюнча бир 10 миңден ашуун бала интернаттарда жашаса, жылына бир 700 же 800 бала 18ге чыгат экен. Аларда кароосуз калып 80-90% туура эмес жолго барат экен. Же өнөр үйрөнгөн эмес, же университетке кире албайт, мүмкүнчүлүгү жок. Алар оңой окат. Жанагындай кирим чөйрөлөргө, уурулукка, башка нерселерге аралашып кетет экен да. Биз байкабай бир 700 баланы вирус катары коомго аралаштырып атабыз да. Бул жерде өзүбүздүн проект катары биз мамлекетке сунуштаганда дагы биз толук кандуу 11 класска чейин окуталы, кесиптик эмелерди да үйрөтөлү, курстарды да үйрөтөлү, тил үйрөтөлү, спорттук жагынан, өнөр жагынан, чыгармачылык жагынан үйрөтөлү, андан ары университетке окуталы, андан ары эгер жумуш таппаса жумуш таап берели, андан ары үйлөндүрөлү деген толук кандуу бир эч болбосо зыяны тийбеген киши болсун деп атабыз да биз. Балким андан жакшылары биз билебиз, Исхак Разаховдай, Чыңгыз Айтматов деле улуу жазуучу 10 жашынан эме калган. Ошол сыңары биз биринчи маани берген тарабыбыз ошол да. Анан экинчиси болсо ошол муктач үй бүлөлөр, аларга кайрымак карматуу жолдору да балык эмес. Үчүнчүсү болсо ушундай биздин
мүмкүнчүлүгү чектелген, төртүнчүсү болсо ушул каарылар үйлөрү менен, анан эң маани берген тарабыбыз дагы жанагы муктач, анан операцияга муктач кишилер да, ошолордун операциясын ошо 5 тармакта иштеп келдик. Бул да бир гана неме болсун, кимдин кандай мүмкүнчүлүгү болсо коом менен бөлүшкүлө, бир гана тыйын эмес. Кээ бир кишилер ойлоп алышат да, кайрымдуулук кыла турган кишилер бир байлар депчи. Байлар эмес, ар бир журналисттерди эле мен дайыма айтып келем, ошол коомдук социалдык проблемаларды чагылдырып, анын чечүү жолдорун изилдеп, балким чечтиртип, ошол сыңары эмелер жазса, бул деле журналисттердин кайрымдуулук тарабы деп ойлойм да. Жакшы, Хабиб мырза, бүгүн мына мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнү деп атабыз да. Анан сиздердин фонд тарабынан ушул күнгө карата бүгүн кандай иш-чаралар жүргүзүлөт? Бүгүн негизи министрлик менен кошо бизге бир канча азык түлүк баштыкчалары суранышты, биз дагы колубуздан келишинче, мен акыркы күнгө чейин фондко кетсем дагы өз жардамымды берип атам. Эмне үчүн дегенде, ушул акыркы 10 жылдагы бардык байланыштар, эмелер баары биз тарапта болгон үчүн мен колумдан келишинче, эми кетсем деле, мен окууга кетсем деле дайым баягы жүрөгүм фонд менен дегендей азык түлүк даярдашып, ушул биздин Сокулук районунда бир канча ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген кишилерге жардам керек болгон. Биз дагы ошого 100дөн ашуун азык түлүк баштыкчалары даярдап, ошого азыркы фонддун жетекчиси да ошону менен алек болгон үчүн өзү келе албай калды. Кечирим сурады сиздерден. Сиз ушул 10 жыл бою жетектеп келдиңиз ушул фондтан. Кетүүңүздүн себебин айтып берсеңиз да, окуу деп атасыз. Кайда барып окуйсуз? Лондонго баратасыз, кандай ал жакта кандай окуу болуп атат ошол жөнүндө? Негизи бул жумушту мен бир баягы ушунча жыл иштеп, мен бир күн дагы ойлоп көрсөм, бир жумушка чыкпаптын, бир күн дагы көрсөм, мен үчүн хоббиге айланган да. Мен жумушка, үйгө шашкандай жумушка шаштым да. Анан кетүүмдүн дагы себеби, мен сурандым, дагы да жогорку деңгээлде элибизге кызмат кылыш үчүн окуп келишибиз керек экен. Балким азыркы учурда аябай тездик менен өнүп атат. Чет өлкөдө ушу социалдык тарапта дагы мындай стабилдүү түрдө баягы эмелер мындай система орногон да. Бизде чаржайыт болуп, ар кандай болгон үчүн мен дагы ошо социалдык жагынан мастер ошол окуумду ошо Англиядан окуган атам да. Буюрса эми эгерде Кудай таалам неме кыла турган болсо, жолубузду ача турган болсо, 1-2 жылдык окуу менен келип дагы чоңураак деңгээлде пайдам тийсин деген максатта. Ушул эле багытта иш жүргүзөсүз, кайрымдуулук багытында. Ооба. Жакшы. Бүгүнкү күндө ушул Элим Барсыновдун кайрымдуулук фондунун жаңы жетекчиси шайланбады, анан ошол жетекчилик кандай болуп тандалып алынды? Деги эле ушул чоң болгон бир фондко жетекчи шайлаш кандай болду? Бул абдан кыйын болду. Бул мен негизи 1-2 жылдан бери уруксат сурабагам. Бизде башкаруу кеңеши, алар башкаруу кеңеши дагы ишкерлерден турат. Ал ишкерлерге дагы мен уруксат сурап окууга 1-2 жылдан бери сурап атканмын. Анан акыркы бир 6 ай бою киши каралды да. Сунушталып, ушу жарыяланып, бир канча варианттын ичинен ушу киши Айдар мырза тандалып алынды. Кимдер тарабынан тандалып алынды? Биздин башкаруу кеңешинин ишкерлер тарабынан да. Алар сунуштар келет, баарын карап чыгат. Потенциалы жогору, эмне үчүн дегенде баягы чоң жоопкерчиликти алып атат да. Анан бул деңгээлге чыккан фондду ушул деңгээлден дагы жогору деңгээлде, балким эл аралык деңгээлге чыгарыш керек. Ошол себептен дагы ишкерлер менен 8 жылдан бери ашуу иштеп келген. Анан ар тараптуу ишкерлерге багыт көрсөткөн, өлкөбүзгө миллиондогон инвестициялар тарткан киши аябай ыңгайлуу көрдүк. Эмне үчүн дегенде, фонд системасы түптөлгөн, ага фандрайзер катары мындай ишкерлерди таап, алардын ар бирине баягы орусча айтканда индивидуальный подход жасашыбыз керек экен да, ар бир ишкерге. Эмне үчүн? Мен дайым кайсыл жерде болбосун айтып келем, ошо ишкерлерди 3 багытка бөлөм депчи. Алардын бирөөсү бала арысы, алар сурабасаң деле өздөрү келип жардам бере берет. Бала арысы ошондой го, балын ала берет. Бирок бала арысы адамдардын баш тажы да. Эмне үчүн? Ал дайым пайдалуу болгон үчүн. Мен ошондагы эме катары көрсөм болот, баягы кумурсканы дагычы. Ал өзү үчүн иштейт, бирок элдердин бутасында да. Аны эч ким кам көрбөйт агачы.
Кээ бир кишилер бар, сурабасаң деле өзү дайым кайрымдуулук жасаган кишилер бар. Экинчи түр кишилер бар, мен тамаша иретинде губка деп коем да. Барып түшүндүрөсүң, айтасың, дейсиң, анан мындай сыкканда суу чыгат эмеспи? Ошол түшүндүргөндүн артынан көп кайрымдуулук жасаган кишилерди көрдүм. Бизде ошол категорияда кишилер абдан көп. Билбейт, каяка бере турганын билбейт, же ишенимдүү билбейт да. Түшүндүрөсүң дейсиң, ошондой киши керек фондкочу. Анан үчүнчүсү, мен тамаша иретинде да айтам, таш депчи. Айтасың дейсиң, ал эч кандай бир реакция болбойт да, жин. Бир гана ташты ташка урганда чагылган чыгат эмеспи? Бизди көргөндө жини келип дегендей. Же баалар болушубуз керек экен, же губка болушубуз керек экен, урматтуу достор. Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун мурдагы жетекчиси Хабиб Арзыкулов мырза болду. Бүгүн 3 декабрь эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнү белгиленип жатат. Кыргызстанда ар дайым колубуздан келген жардамды берүүгө аракет жасайлы. Ооба. Сиздерге болсо ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге да. Берсин. Бар болуңуздар. Ал эми бизге берилген 1 саат убакыт дагы аягына келип жетти. Жогорудагы маалыматтар сиздерге пайдалуу болду деп ишенебиз. 1 саат бою кызматыңыздарда Азирет Осмонов жана Акмарал Айыпова болдук. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар.